Достор, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен мен сиздерге бүгүн Баш Булак айылынан сатыла турган $52,000 бааланган жеринин аянты 10 соток болгон үй жөнүндө информация бермекчимин. Сатыкка чыгып аткан кези шаар жактан келген болсоңуздар Баш Булакка киресиздер, билесиздер, Маады тарапта жайгашкан. Баш Булакка киргениңиздерде мектеби, айыл өкмөттөрү бар. Андан өтүп эле сиздер мынау жакты карасаңыздар, самомойка бар. Өжөргө кирип кеткен. Ошо самомойкага жетпей эле сиздер мына оңго киресиздер, асфальт көчө экен. 400 метр жүрүп барсаңыздар, асфальт көчө мененчи үйүбүздү көрө аласыздар. 400 метр киресиздер. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган үйгө дагы келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү байкаңыздар. Мощный жашнакай болуп көрүнүп турган кези. Жери 10 соток, кызыл китеп бар. Сразу закон түрүндө өткөрүп берем атат. Анан достор, коммуникация боюнча айта турган болсок, свет бар. Эми свет аз бардык жерде эле бар. Суу дагы бар экен. Кранты дагы азыр чыгып көргөзөм. Суу свет кеңири, бардыгы жакшы деп эйси мага маалымат берди, достор. Мына достор, үйлөр бул жакта өтө көп экен. Машинаңыздар менен эле бери жакка мындай кылып жүрүп келе бересиздер. Мына жерде жыгач менен тосуп койгон. Варата кылыпчы. Ушул жерден жыгачты ачып үйгө киресиздер. Жери 10 соток, достор. Кызыл китепте 10 соток экен. А так фактически андан деле көп чыгат деп эйси мага маалымат берди. Бирок узунунан кетет экен. 15 ке 60, 15 ке 65 чыгып калат экен узун турасы. Свет бар. Анан мына крантты көрдүңүздөр, Суу бар, достор. Эми бекеринен бул айыл Баш Булак деп аталбайт. Булактын башталышы деп эле өзү эле айтып турбайбы? Булактын башталышы деп, байкаңыздар. Эми үйдүн узун турасына келе турган болсок, бул Г формасында түшкөн чоң үйлөрдүн бири. Азыр эсептеп чыксам, таза 5 комната чыгат. Узун турасы азыр түшүндүрүп берем. Мына бул жагын көргөзүп коеюнчу биринчи. Мына байкаңыздар, бул жакта дагы кенен местолары бар. Граница мына көчөт бул жак. Бул жак кошунаңыздар граница. Мынау границасы, мына ажатканасы и душ. Ушул жерге келип такалат границачы. Жер жалпысынан тегиз. Сон келе 10 соток элестетиңиздер. Эми айыл жергесинде ушундай жер чоң болсо деле жакшы негизинен. Анан ориентирде мына мечитке алсаңыздар болот. Көрдүңүздөрбү? Мына жакта садик дагы бар, достор. И садиктин ал жеринде бош орундук, ал жерге эми жакынкы күндөрдө мектеп дагы салынат деген миш-миш болуп экен. Атайын мектептин местасы калтырылган да, мындай айткандачы. Лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Үй издегендер дагы азыр ошончо. Үй издегендер азыр ошончо, мына байкаңыздар. Көрдүңүздөрбү? Чоң экен, действительно. Нар жагын 17 деп окшойт узунун. Бул жагы 7 экен. Нар жагы ошо 17, бул жагы 7, наркы капталы 10. Г формасында түшкөн чоң 5 бөлмөлүү үй. Кирпич менен тургузулган, колонна сейсмопоэсттерин көрүп атасыздар. Чорный потолок болгон, сасна карагай жыгачтарын колдонгонмун, для себя салганмын деп эйси мага маалымат берди. Эшик айнектери дагы коюлуп, электромонтаждары бүткөрүлгөн. Г формасында түшкөн үй. Достор, үйгө дагы кирип келип калдым. Бул жер коридор болот, билесиздер. Азыркы учурда 5 бөлмөлүү үйдүн 2 бөлмөсү бүткөн. Өздөрү жашайт, мындай айтканда. Калганы бүт эле экен пока что. Печка бар, от-бот жаап, үй жылтыга, кудай берсе. Жакшы. Бул жакка өтүп келсек, экинчи комната. Азыр мен келген моментке свет өчүп калыптыр. Бул жакта духовкалар бар. Анан мынау эшик санузел. Жакшы да, айыл жергесинде ушундай сонун шарттарды кылып жашаганга эмне жетсин, достор. Эмне жетсин. Жакшы экен. Азыр эми бут кийимди кийейин дагы. Мындай атта өтүп туруп, мына комнаталарын да көргөзүп коеюн. Байкаңыздар. Бул эми как спальня катары эсептеп койдум, бир аз кичинекейраак экен комната. Бул жагы ошо узундан кеткен коридор. Мындай жүрүп келе беребиз. Бул жагы экинчи комната. И мына жакка жүрүп келсек, чоң конок бөлмө.
Panorama өзүнчө эле шаардын бурч бурчтары эмес, айылдын бурч бурчтары көрүнүп турат. Байкаңыздарчы. Панорама толтура караңыздар. Колдон келишинче үй жөнүндө информацияны бердим достор. Менимче өзүңүздөр деле түшүнүп болдуңуздар. Баасы анан эсин номери экранда жазылып турат. Барыңыздарга мен ийгилик каалайм, аракетти кылып ушундай сонун жерде жайгашкан үйдү колдон чарбаңыздар. Кызыл китеп бар. Баасы дагы жакшы эле бага коюлду, арзан эле коюп атам деп эси мага маалымат берди.